Саламатсыңарбы балдар? Бүгін Java тілін үйренуді баштайбыз. Биздин бүгүнкү 3-чү сабагыбыз. Бүгүнкү тема boolean, арифметикалык операциялар жана салыштыруу операциялары. Анда эмесе сабакты баштасак. Boolean бул логикалык маанилер true же false деген эки маанини алат. Ооба же жок, чындык же жалган деген. Логикалык маалымат түрү информатикада эки мүмкүн болгон маанини кабыл алган примитивдүү маалымат түрү. Кээде true жана false деп аталат. Программалоо тилинде басымдуу көпчүлүгүндө көз карандысыз объект катары көрсөтүлүп, же болбосо сандык маанини алышы мүмкүн. Сандык маанини алганда true болсо бир маалыматын алат, эгер туура эмес болсо, жалган болсо 0 маанисин алат. Бул сөз кайдан чыккан boolean? Бул типтин аталышы 19-кылымдын ортосунда башка нерселер менен катар математикалык логика маселелери боюнча иштеген англиялык математик Джордж Булдун наамын алып, boolean деп аталып калган. Анда эмесе салыштыруу операцияларын баштасак. Салыштыруу операторлору эки маанинин бири-бири менен салыштырып, жыйынтыгында true же false маанисин берет. Java тилинде төмөндөгүдөй салыштыруу операциялары бар. Булар барабардык. Бул эки оперант тең бирдей экендигин текшерип, бирдей болсо анда true деген маанини берсе, эгер жалган болсо false маанисин берет. Кийинки оперант бул барабар эместик. Барабар эместик дагы эки маанини текшерип, эгер биринчи жак чоң болсо, анда false маанисин берсе, кийинки учурда true маанисин чыгарып берет. Жана кийинки бул чоң мааниси, чоң салыштыруу оператору. Бул математикадагы да эле эки сандын маанисин салыштырып, бизге эгер кайсынысы чоңураак болсо, сол оперант мааниси оң операнттын маанисинен чоңураак экендигин текшерип берет. Жана бул математикадагы операнттай иштейт. Кийинки оперант бул кичине. Сол операнттын мааниси оң операнттын маанисинен аз экендигин текшерип бере алат. Ал эми кийинки оперант бул кичине же барабар. Сол операнттын маанисин оң операнттын мааниси аз же барабар экендигин текшерет. Ал эми кийинки бул кичине же барабар. Ошол сыяктуу эле операнттын оң операнттын маанисинен чоң же барабар экендигин текшерип берет. Андан кийинки бүгүнкү тема математикалык операциялар. Математикалык операциялар бизде арифметикалык операциялар математика жана алгебра сабагында өткөндөр эле бардык операнттарды программированияда иштеп чыкса болот. Жана арифметикалык туюнтмалар сандарды, өзгөрмөлөрдүн аттарын, арифметикалык амалдардын белгилерин, кашаларды жана функцияларды, чакырууларды камтышы мүмкүн. Жана математикадагыдай эле амалдардын иретин аныктоодо амалдардын артыкчылыгы да колдонулат. Алар кашанын ичиндеги амалдар биринчи аткарылса, оңдон солду карай операциялар аткарылат. Жана биздикиндей эле көбөйтүү, бөлүү операциялары улуураак болуп эсептелинет. Жана Java тилиндеги операциялар менен таанышсак. Булар кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү деген биз математикадан күнүмдүк түрдө колдонгон операциялар бар. Жана алар математикада кандай иштесе, ошондой гана иштешет. Кемитүү, кошуу математикадагыдай жазылса, ал эми көбөйтүү бизде жылдызча менен жаза алабыз. Ал эми бөлүүнү биз кыйгач таяк менен жазып алсак болот. Андан кийинки оперант бул калдык. Калдык процент белгисинде белгиленет. Кантип калдыкты тапсак болот? Калдык деген эмне? Калдык бул биз санды бөлгөндө калып калган. Мисалы 5ти мисалы 2ге бөлсөк, бизге 2 маанисин алабыз, жана бир калдыгы калып калат. Бир калдыгын бул процент белгиси бир калдыгын бизге экранга чыгарып берет. Ал эми эгерде бөлүүнчү сандарды бөлсөк, мисалы 6-ны 2ге бул 0 маанисин алабыз. Андан кийинки жаңы термин бул инкремент жана декремент. Инкремент жана декремент программированияда аябай тез колдонулат. Дайыма колдонсок болот. Жана алар эмне кылат? Инкремент бул биз берген өзгөрмөнүн маанисин бирге чоңойтуп берет. Ал эми декремент тескерисинче өзгөрмөнүн маанисин бизге бирге азайтып берет. Мисалы, эгер биз 5 деп алсак, аны плюс-плюс деп жазып койсок, анда кийинки маани бул 6 болуп калат. Эгерде декрементти колдонсок, мисалы 5
минус деп жазып койсок, анда бизге мааниси 4 деген маанини ала алабыз. Келгиле, бул өткөн темалардын бардыгын практика жүзүндө иштеп көрөлү. Ал үчүн биз мурдакы сабакта колдонгон жана көчүрүп алган IntelliJ ID платформасын ачабыз. Келгиле, IntelliJ ID платформасын ачалык. Биз IntelliJ ID платформасын ачып алабыз. Платформанын ичинде келгиле биринчиден салыштыруу операцияларына мисалдарды иштейли. Мисалы, биз салыштырма операциялары бизге boolean true же false деген маанилерди кайтарып берет дедик. Ал үчүн биз boolean деген өзгөрмөнү жасап алышыбыз керек. Биз boolean деп жазып алабыз. Жана биз мурдакы темада өткөндөй boolean тибинде жазып алгандан кийин ага өзгөрмөнүн атын беришибиз керек. Биз ага ат берип алабыз. Жана ал жака келгиле амалдарды иштеп чыгаралы. Мисалы, биз эки сандын биринчиден барабарсыздыгын текшерели. Мисалы, 5 барабар 5ке. Андан кийинкиде биз барабар эместикти текшерип алсак болот. Ал үчүн келгиле 4 барабар эмес 3кө. Кийинки операция бул чоң. Биз ал үчүн дагы boolean операциясын жасап алабыз. Boolean өзгөрмөсүн жасап алгандан кийин ага атын беришибиз керек. Биз кичине же чоң деген текшеребиз. Ал үчүн 6 чоң 9дан дейли. Келгиле буларды биз экранга чыгып жыйынтыгын көрүп көрөлү. Ал үчүн биз sout экранга чыгаруу командасын колдонобуз. Sout жазып алгандан кийин биз tab баскычын басканда бизге жазылып калды. System out print командасы. Анын ичине келгиле биринчи bool өзгөрмөсүн экранга чыгарып алалы. Биз bool өзгөрмөсүндө 5ке 5ти барабар деп белгилегенбиз. Программа иштеп жатат. Бизге true маанисин чыгарып берди экранга. Эмне үчүн true? Анткени биз берген boolга берген 5 барабар 5 бул экөө барабар болгондуктан бизге true маанисин берди. Себеби бул чындык. Ал эми кийинкиде келгиле b жана d-ны чыгарып көрөлү. b өзгөрмөсүн. Ал эми андан кийинкиде d өзгөрмөсүн чыгарып алсак, программа иштеп чыкты. Андан кийин бизге true жана false деген эки маанини берди. True бул үстүндөгү b өзгөрмөнүн мааниси. Эмне үчүн true? Себеби экөө чындыгында барабар эмес. Бул жактан boolean эмне кылды? Boolean биз берген эки маанини салыштырып, бизге b өзгөрмөсүнө анын маанисин жайгаштырды. Эсиңерге салсак, boolean эки гана маанини ала алат. Жана экөөнү салыштырып, b-га маани берди. Жана экранга биз b-ны чыгарганда 4 барабар эмес 3кө деген маанини чыгарбастан бизге анын жыйынтыгын салыштыргандагы кийинки жыйынтыкты чыгарып берди. Жана бул жактан true маанисин алдык. Кийинкиде 6 чоң 9дан деп d өзгөрмөсүнө бердик. Бул жактан жыйынтык катарында false мааниси чыкты. Себеби бул чындык эмес. Жана кийинки мисалдарды иштесек, кийинки биздики чоң же барабар, кичине же барабар. Ошолорду кылып көрөлү. Ал үчүн биз кайрадан boolean өзгөрмөсүн жасап, анын ичине жаңы өзгөрмөнүн атын берип, жана ага биз мисалы чоң же барабар 4кө деген маанини берип көрөлү. Жана андан кийин кичине же барабарды биз ал үчүн boolean жаңы өзгөрмөгө ат беребиз, жана ага өзгөрмөнүн маанисине биз 5 кичине же барабар 10 деп берели. Жана аларды кайрадан биз экранга чыгарып алышыбыз керек. Биз биринчиден келгиле F-ти чыгарып алалы. Андан кийинки өзгөрмөгө биз чыгарып алыш үчүн биз S деп жазышыбыз керек. D-нын ордуна биз F деп жазып алсак, S деп жазып алалы. Жана run баскычын басабыз. Программа иштеп жатат. Биз кийинкиде boolean F 4 чоң же барабар 4кө деп
бердик. Бул жерде эмне үчүн true чыкты? Себеби бул жөн гана барабарсыздыкты эмес, чоңду да эсептеди. Эгер чоң болсо дагы, барабар болсо дагы бизге true же болбосо туура деген маанини чыгарып бермек. Ошондуктан бизге экранга true чыкты. Ал эми кийинкиде бул 5 кичине же барабар 10дон деген. Бул жактан дагы true маанисин чыкты. True салыштырма операцияларын ушул сыяктуу кылып колдонсоңор болот. Жана эске салсак, true boolean тибиндеги өзгөрмөлөр жөн гана true же false, туура же туура эмес деген гана маанини ала алат. Эми математикалык же болбосо арифметикалык операцияларга мисал жүргүзөлү. Келгиле, ар бир эсепке көбөй чоңду да эсептеди. Эгер чоң болсо дагы, барабар болсо дагы бизге true же болбосо туура деген маанини чыгарып бермек. Ошондуктан бизге экранга true чыкты. Ал эми кийинкиде бул 5 кичине же барабар 10дон деген. Бул жактан дагы true маанисин чыкты. True салыштырма операцияларын ушул сыяктуу кылып колдонсоңор болот. Жана эске салсак, true boolean тибиндеги өзгөрмөлөр жөн гана true же false, туура же туура эмес деген гана маанини ала алат. Эми да көбөйтүү белгисин биз жылдызча менен белгилейбиз. Мисалы 5 көбөйтүү жылдызчаны жазабыз жана 5. Ал эми кийинкиде биз бөлүүнү эске салсак биз кыйгаш таякча менен белгилейбиз. Келгиле, ал үчүн дагы бир өзгөрмө жасап алабыз жана анын маанисине биз 6 бул таякчаны жазабыз, бөлүү таякчасын, кыйгач таякча жана 2ге дейли. Келгиле, ушул операцияларды эми биз өзүбүздүн экраныбызга чыгарып алсак, ал үчүн биз sout, system out println командасынын жардамы менен чыгарсак болот. Ал үчүн биз экранга жазабыз sout жана tab баскычын басабыз. Андан кийин биз келгиле, биз тырмакча менен жазууларды да кошолу. Мисалы, ал жазуунун ортосуна биз мындай деп жазып алсак болот. Биз кайра жазууну жаздык жана барабардыкты кошуп туруп, биз жыйынтыгына ай өзгөрмөсүн кошуп койсок болот. Андан кийин дагы sout командасы менен колдонобуз. Анын ичине дагы тырмакчанын ичине 6 минус 4 жана андан кийин барабардыктан кийин кошуу белгиси менен биз d өзгөрмөсүн жазып алабыз. Андан кийин бизге s өзгөрмөсү керек. S өзгөрмөсүн дагы ушул сыяктуу эле жазып алабыз. S өзгөрмөсүн жазып алдык. Андан кийин биз R өзгөрмөсүн жазышыбыз керек. R өзгөрмөсүн да жазып алдык. Эми бизди экранга чыгарыш үчүн run баскычын басабыз. Программа иштеп жатат. Бизге экранга эмне чыкты? Экранда карасаңар болот. Бул жакта 5 кошуу 5 10го, 6дан 4 алсак 2, 5ти 5ке көбөйтсөк 25 жана 6-ны 2ге бөлсөк 3 деп бизге чыгарып берди. Бул операциялар биз күнүмдүк түрдө математикадан, алгебра сабактарынан колдонгон операциялар. Жана булар кадимкидей гана биз математикадан кандай иштесек, ошондой эле иштейт. Жөн гана көбөйтүү жазылышында көбөйтүүнүн ордуна биз жылдызча белгисин жазсак, бөлүүнүн ордуна биз кыйгач таякчаны жазабыз. Келгиле, эми жаңы бул калдыкты жана инкремент, декремент терминдерине мисал кылалы. Биз өткөн мурдакы өзгөрмөлөрдүн бардыгын өчүрүп коелу дагы, ал үчүн жаңы калдык деген. Калдыкка биз int өзгөрмөсүн жасап алсак болот. Мисалы int i жана ага маани берели. Мисалы биз 10ду процент белгисин жазабыз, бөлөбүз, келгиле 4кө. Экранга чыгарыш үчүн кайрадан sout командасын колдонобуз жана экранда жазып алсак болот кайсыны чыгарыш керектигин. Бизге бул жактан i керек, i өзгөрмөсүн жазып алдык жана кайрадан программаны иштетебиз.
программа иштеп жатат жана бизге эмнени чыгарды? 10 калдыгы менен бөлүү жана 4. Демек 10-ду калдыгы менен бөлгөндө 4кө 2 деген жыйынтык келет экенбиз. Бул кантип бөлөт? Биз математикада бөлгөндө мисалы 2ге мисалы жуп сандарды 2ге бөлсөк, дайыма калдыгы жок болуп бөлүнөт. Демек ал жакта процент менен бөлгөндө 0 деген жыйынтыкты алсак болот. Мисалы 11ди 2ге бөлсөк, 1 деген жыйынтыкты алабыз. Келгиле дагы бир санды бөлүп көрөлү. Ал үчүн биз мисалы 13-тү 2ге бөлсөк болот. Жана ран баскычын басабыз. Программа иштеп жатат, мына программада чыкты. 13-тү 2ге бөлсөк калдыгы менен бул 1 деп чыкты. Жана андан кийинки жаңы 2 термин бул инкремент жана декремент. Келгиле аларды иштеп чыгалы. Инкремент деген эмне? Инкремент бул өзгөрмөнүн маанисин 1ге чоңойтот деп айттык. Жана ал кантип жазылат? Ал үчүн биз мисалы мындай кылсак болот. Биз өзгөрмөнүн маанисин алабыз жана бул жакта экранга чыгарганда мисалы алсак болот. Өзгөрмөнү жазып алдык. Int тибиндеги ай өзгөрмөсү жана ага маани берели. Биз ай өзгөрмөсүнө 5 деген санды берели. Жана бул жактан өзгөрмөнүн маанисин инкремент түрүндө жазып ай кошу. Жана андан кийин биз ай өзгөрмөсүн экранга чыгарып көрөлү. Жана экранда көрсөңөр болот, бул жакта бизге 6 деген санды чыгарып берди. Инкремент эмне үчүн керек? Инкремент көбүнчө биз кийинки темаларда өтөбүз, циклдарды, массивтерди, ошолордо биз ар бир элементтен кийинки элементке атташ үчүн, кадамды улам-улам көбөйтүп туруу үчүн биз дайыма инкремент терминин колдонобуз. Жана ал оңой гана кошу деп жазылат. Ал өзгөрмөнүн маанисин эске салсак 1ге чоңойтот. Эми келгиле декремент чыгаралы. Декремент бул өзгөрмөнүн маанисин 1ге азайтат. Демек ага алуу деп жазып алсак болот. Бизге 4 деген маанини чыгарып берди. Эмне үчүн? Себеби биздин өзгөрмөбүздүн мааниси 5 болчу. 5тен 1ди алып койсок, бул 4кө барабар. Биз андан кийин дагы өзгөрмөнүн маанисин андан кийин дагы бир жолу кичирейтип алсак болот. Келгиле эми да киргизип көрөлү. Биз бул жерден 2 жолу декремент операторун жаздык жана run кнопкасын басып программаны жүргүзүп алдык. Жана бул жактан 3 деп чыкты. Себеби биз декрементти 2 жолу жаздык. Демек, бир жолу өзгөрмөнүн маанисин кичирейтти 1ге, андан кийин дагы бир жолу кичирейтти. Демек бизде 3. Эми андан кийин инкремент жана декремент силерге түшүнүктүү болду деп ишеничтемин. Эми келгиле маселелерди чыгарып көрөлү. Келгиле бизде ай деп алалы. Мисалы, давайте келгиле а деп алалы. Эгерде биздин квадратыбыздын жагы 5ке барабар болсо, жана квадраттын жагын биз а деп белгилеп алдык. Биз квадраттын жагын аянтын кантип тапсак болот? Ал үчүн биз 2 жагын көбөйтөбүз. Биз бул жакка жазып койсок болот. Биз аны көбөйтүп жатабыз ага. Жана анын жыйынтыгында бизге s аянты келип чыгат. Биз s барабар деп алсак болот. Жана бул жерден s'ти белгилеп алабыз. S демек бизге барабар болот. Аны көбөйтөбүз ага. S бизде int типиндеги өзгөрмө деп алсак болот. Андан кийин үтүрлүү чекит менен ар бир сүйлөмдү жапканды унутпайбыз. Жана андан кийин биз s өзгөрмөсүнүн маанисин берели. Бул жактан ал s деп жазып алып, эми экрандын run баскычын басып, программаны баштасак болот. Мына бизге s барабар 25 деген жазууну чыгарып берди. Эмне үчүн? Биз бул жерде эмне кылдык? Биз 2 өзгөрмө жасап алдык. Бул а эмнени камтыйт? А бул квадраттын жагын, мисалы 5 см деп бердик. Эгер квадраттын жагы 5 см болсо, биз анын аянтын 2 жагын көбөйтүү менен табабыз. Биз бул жакка s өзгөрмөсүнө a көбөйтүү a деп жазып алдык.
Жана андан кийин бул S барабар S өзгөрмөсүн экранга чыгарып алдык. Бизге өзгөрмөнү жазгандан кийин жана аны колдонгондо программа өзгөрмөнүн атын албастан өзгөрмөнүн ичинде сакталып турган маанини алып, аны программанын ичинде колдонот. Ошондуктан биз өзгөрмөнүн ар бир учурда 5ти жазып, же болбосо 5 көбөйтүп 5 деп жазбастан, аны бир өзгөрмөнүн ичине сактап, кийинки программанын ортосунда же болбосо андан кийин биз аны өзгөрмөнүн аты менен чакырып колдоно берсек болот. Колдонгондо өзгөрмөнүн ичинде сакталып турган маани алып, программанын ичинде иштеле берет. Балдар, бүгүн биз boolean тибин же болбосо true же false маанисин өттүк жана салыштыруу операцияларын, арифметикалык операцияларды өттүк. Силерге түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Кийинки сабактарда жолугушканча.